Қайсы канал екен? Свой канал, свой. Мына урматтуу меймандар, кубанычтарды угуп жатасыздар. Шайлоодон кийинки кубаныч. Мына шайлоо ушунчалык шалдуу өттү. Бүт бардыгы кубанып, үйдөгү балдар дагы барып салам деди, шайлайын деди. Балдар паспорту жотканда үйдө калышты. Мына алардын ата-энеси барып, ушунчалык шайлоодон барып, айыл өкмөткө барсаң, мектепке барсаң, шаңдуу музыка чыгарып турду. Кыргыздын күйлөрү, кыргыздын үндөрү, кыргыздын манасы, Чыңгыз атамдын акылдуу табышмактар жаңырып турду. Мынакей анткени эл шашышты. Анткени биздин өкмөт ушунчалык акылдуу, акыйкаттуу өкмөт. Бүт бардыгы чын жүрөктөн иштешет. Ошондуктан шайлоого жүгүрүп барып салышты. Тим эле айылда майрам болду. Суулар чыкты, светтер күйдү. Түнү-түнү Бишкек, Кыргызстан жаркырап турду. Мына шайлоо ушундай өтүп тургандар. Шайлоодон кийин дагы бүт бардыгы эл жер сүйүнүп, ушунчалык биздин өкмөтүбүз бар. Ушунчалык биз элден чыккан, эл сыйлаган биздин сыймыктарыбыз бар деп, биздин ардагыбыз бар, биздин кымбатыбыз бар деп эл журт сүйүнүп, мына 2 күндөн бери уктабай майрамдап жатышат. Салюттар атылып атат. Мына Бишкектин коозугун тияктан жанган оттор, бияктан жанган оттор. Мына көрдүңөрбү салюттар, самолеттор учуп атат, вертолеттор учуп рахматтарын айтып атышат. Мына бул деген биздин өлкө, биздин Кыргызстан, биздин кыргыздар, биздин мекендештер бардыгы сүйүнүчтүү урматтуу меймандар. Мен ойлойм, ар бири ушунчалык кубанып жатса керек. Ар бир кыргыз сыймыктанат. Анткени ушундай мекени бар. Ушунчалык кыргыз жери кооз жер. Кыргыз эл ушунчалык улуу эл. Кандай жолду баскан, кандай душмандарды жеңген убагында өлкөнүн, дүйнөнүн жарымын багындырып, жарымына акыйкаттуу жашоо берген бул кыргыздар, кыргыз мамлекети, кыргыз каганаты болгон. Мынакей ошол кыргыздар ата бабанын балдары мына азыр дагы чын жүрөктөн иштешип, өзүнүн кыргыз экенине сыймыктанып, чын жүрөктөн ушунчалык мен деген мага бийлик эмес, байлык эмес, менин байлыгым, бийлигим, менин жүрөгүмдөгү ак сезимим, ак жүрөгүм, ак ниетим, мына акыйкатым, чындыгым Кудай алдында деп мынакей элдин жашоосун дагы жакшыртабыз деп улам программалар менен келип жатышат. Аны элдер угушту. Шайлоо чын жүрөктөн өттү. Мына сүйүнүп атышат, баары сүйүнүп атышат, бардыгы кол чаап атышат, кыргыз экенине сыймыктанып атышат. Анткени кыргыз акылсыз болууга мүмкүн эмес. Кыргыз деген келесоо болбойт, кыргыз деген ууру болбойт, кыргыз деген надан болбойт, кыргыз деген мыкачы болбойт. Анткени кыргыз деген ата бабанын өзүндө өтө бийиктик, арулук, ушунчалык актык бар. Ошондуктан мына урматтуу меймандар, шайлоодон кийинки жашынакай шайма-шай майрамды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Анан эгерде сиздер эртең телевизордон, интернеттен көрүп калсаңыздар, баянтта ушунча чыгызы чоолуптур, шайлоо жалган болуптур, бүт бардыгы деп нараачылыгын билдир деп чыкса, ишенбегиле. Ал андай эмес, андай болууга мүмкүн эмес. Анткени ал жака кыргыздын балдары иштейм деп бара жатышат. Мына ушунтан туугандар, бүгүн ушундай аянтта майрам болуп жатат. Тигил жакта аянтта болуп жаткан майрамга ал жактан Манас атам карап сүйүнүп, бул жактан Чыңгыз атам карап сүйүнүп олтурат. Мынакей кыргыз деген улуу болгон, улуулукка эмне кантип жетишкен? Алар бирдикте жетишкен, улуулукка кантип жетишкен? Анткени бардык акыл ордону бир жерге топтогон. Улуулукка кантип жетишкен? Акылмандар, данышмандар дайым падышанын жанында. Керек болсо падышанын өзү акылман жана данышман болгон. Эгерде сен акылман жана данышман ата бабанын келаткан нукура акыл эсин, бийиктигин, арулугун ала албасаң, Манас атанын күчүн сен сиз албасаң, анда сен кыргыз болбой каласың. Ошондуктан, урматтуу меймандар, кыргыз баары жүрөгүндө акыйкаттык бар, жүрөгүндө актык бар, жүрөгүндө чындык бар. Ошондуктан, албетте башында кыйыта какшыктай айттым. Ошондуктан кыргыздар келип атат. Ушунча эл чыккандайын, балким дагы бир жаңылыштар, мүшкүлүктөр болгондур, күйгөндөн чыгып аткандыр. Урматтуугандар, албетте убакыт тарыхты чечмелейт дейт. Анда дагы буларды биз көрөрбүз, эмне болорун. Эгерде чын эле акыйкатсыздык болуп жатса, анда кандай болот? Мына тетиги биздин улуу туубуздун түбүндө сөз бар эле. Ак сөз, адал иш, асыл ой деген. Үч эле сөз. Ошол үч эле сөз, кыргыздын үч эле сөзү жетмек бизге.
ошо сөздү алып койду. Ал сөз дагы алдында жазылып эле. Ошол сөздөрдү туунун үстүнөн коюп койгондо, ар бир бурчка коюп койгондо ак сөз, адалыш, асылой. Мына ушул эле сөз керек. Керек болсо законду ушул 3 эле сөз бүт бары Кыргызстанды алдыңкы аймакка бизге жибермек урматтуу